Бүгүн Ош Сарыташ Эркечтан муна жолу сел жүргөнүнө байланыштуу жабылды. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги билдиргендей. Түнү менен жааган жамгырдан Кара Суу районунда сел жүрүп, Алай районуна кеткен жолду каптаган. Эки тарапка каттаган унаалар баткакка тыгылып чыга албай калганы айтылды. Жолду тазалоого жол тейлөө ишканасынан бир жүктөгүч тартылган. Учурда каттам эки тараптуу жабык. Андан тышкары кечээ күнкү жаандан улам Жалал Абад облусуна караштуу Сузак районундагы 4 үйдүн жана Ош облусунун Өзгөн районундагы 44 турак үйдүн короосун суу каптады. Турак үйлөргө зыян келтирилген эмес. Ошондой эле Баткен облусунун Лейлек районунда катуу жааган жамгырдын кесепетинен ички чарбалык арыктар кум шагылга толуп 4 турак үйдүн короосун суу каптады. Geçe günü 24 April günü saat 4-5 çamasında kıska mönöttü жаап өткөн жаандан улам өлкө аймагында тактап айтканда түштүк аймагында Өзгөн жана Сузак райондоруна сел жүрүп тактап айтканда мына Сузак району боюнча Барпы айыл аймагында жалпы 5 турак үйдүн короосуна суу кирген. Ал эми Өзгөн районунда болжол 48 үйдүн короосуна сел суулар кирген. Бул боюнча өзгөчө Кырдаалдар министрлиги тарабынан жергиликтүү райондук бөлүмдөрү аркылуу жергиликтүү өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин бөлүмдөрү аркылуу ыкчам топтор тартылып, сел сууларды жоюу аракеттер жүргүзүлгөн. Жазгы табигый өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу максатында март айынан баштап өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери күчөтүлгөн тартипке өткөрүлгөн. Кыргыз гидромет борбору Бишкек шаарында 25 апрелден 26 апрелге караган түнү мезгил менен жамгыр жаай турганын кабарлоодо. Шаршембиден ишембиге чейин күн ачык болот. Ал эми 27 апрелден тарта көпчүлүк аймактарда кайрадан күндүн көзү бузулуп, айрым райондордо катуу жамгыр жаашы күтүлүүдө. Абанын температуралары түнкүсүн өрөөндөрдө алсак температуралары 2-7 градуска чейин төмөндөсө, тоо этектериндеги райондордо абанын температурасы 0-го жакындашы ыктымалы бар жана ошондой эле Ысык көл Нарын облустарында дагы абанын температуралары 0-го жакындашы ыктымалдары күтүлүп жатат. Күндүз 26 апрелде жаан-чачын дээрлик күтүлгөн жок. Ысык көл жана Нарын облустарында, ошондой эле Ош облусунун Тоолуу райондорунда бир аз жаан-чачын жаашы ыктымалы бар. Калган аймактарда жаан-чачын күтүлгөн жок. Абанын күндүзгү температураларынын бир аз жогорулашы күтүлүп, 18-23 градуска чейин жылуу температуралар эртең күтүлөт. Өлкөнүн көпчүлүк аймактарында аптанын ортосуна чейин жамгыр жаайт. Чүй облусунда 26 апрелде жаан-чачын токтойт. 27 апрелде көпчүлүк аймактарда жаан жаайт. Андан кийин апта аягына чейин күн ачык турат. Талас жергесинде 28 апрелде күн ачылып, 30 апрелге чейин күндүн көзү бузулат. Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында 27 апрелде күндүз жамгыр жаап, тоолуу райондорго кар түшөт, бирок дыйканчылык аймактарда жаан жаабайт. 29-30 апрелде күн ачылат. Түнкү температуралары 29 апрелде бир аз, 28 апрелдерде дагы бир аз төмөндөп, ошондой эле 2-7-3-8 градуска чейин жылуу температуралар күтүлөт. 28 апрелде күндүз жана 29 апрелдерде жаан-чачын дээрлик тоолуу райондордо гана күтүлүүдө. Абанын температураларынын жогорулашы күтүлөт. 29-30 апрелде абанын температуралары күндүз 25-тен 28 градуска чейин жылуу болушу күтүлүп жатат. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги 27 апрелде түнкүсүн айрым райондордо катуу кара жамгыр жаашы мүмкүндүгүн эскертүүдө. Мындан улам абанын температурасы төмөндөп, бийик тоолуу райондордо жолдор тайгакчана тоңголок болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетиши ыктымал. Мындай аба ырайы автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда мал кармоону кыйындатат. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.